БАУ быйылкы окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуусун баштады. Бул жерде окуп билим алуу ар бир бүтүрүүчүнүн кыялы. Себеби университет Борбор Азиядагы АКШ гуманитардык окуу мекемесинин моделиндеги алгачкы жана жалгыз окуу жайы болуп саналат. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз азыркы мезгилде эң алдыңкы, эң мыкты эл аралык организацияларда иштеп келе жатышат. Бул мисалга алып кетсек, Microsoft, Google, Бириккен Улуттар уюмдарында азыркы учурда эмгектенип келе жатышат бүтүрүүчүлөрүбүз. БАУ Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия региону боюнча эң алдыңкы окуу жай деп табылган. Учурда 1400дөн ашык студент билим алып, бүтүрүүчүлөр дүйнөдөгү мыкты делген мекеме ишканаларга жумушка орношууда. Багыт туура болгондуктан студенттер дароо эле өз жолун таап кете алышат. Мен экинчи курстан баштап билимди өзүм бизнесиме салып баштадым да. Практикага салып баштадым. Экинчи курста өзүмдүн ишканамды ачтым бал боюнча. Компаниянын аты Ханхани болот. Бул менин өзүм продукциям болот. Биздин компаниябыз экспортко балды жөнөтөт да, чет өлкөлөргө. Ушул компанияны мен аутсадан билим алып, практикага салып баштап, ошон үчүн себеби да, ошон үчүн мен ачтым. Артыкчылыгы бүтүрүүчүлөр Кыргызстандын мамлекеттик диплому жана Американын Барт колледжинин дипломун алышат. Кызыккандардын сан арбын. Учурда кабыл алуу процесси жүрүп жатат. Кабыл алуу негизинен 2 экзамендин жыйынтыгына жараша болот. Тактап айтканда, БАУнун ички кабыл алуу экзамени жана жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы аркылуу. Кабыл алуу экзамени негизинен 3 бөлүктөн турат. Бул англис тилинен тестирлөө, дил баян англисче жана математика. Бул экзамен бизде жакынкы арада 9-июнда болуп өтөт. Экзаменге абитуриенттер жана ата-энелер биздин эшиктерибиз ачык, келип 4-июнга чейин бул экзаменге келип каттоодон өтүп кетсе болот. Женни Жеңиш кызы Кытай мектебин, андан соң БАУнун социологиялык факультетин аяктаган. 2000-жылы ал Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинде магистратурада окуусун аткан. Азыркы тапта Кыргызстанга келип, билим берүү жана инвестиция тармагында эмгектенүүдө. Ийгиликке БАУ аркылуу жеттим дейт Женни Жеңиш кызы. Бул америкалык диплома, Америкага барасызбы же Европага барасызбы, бул бар дипломаны признат кылат. Бул анан үчүнчүсү болсо өзгөчө, бул жердеги атмосфера башкача. Баары мугалим болобу, профессор болобу, жөнөкөй киши иштеп атканбы, алардын бакы балдар үчүнгө мамиле башкача да. Булар бюрократический система андай сезилбейт, баары ошо достой эле бирге эле. Анан аутсада бизде дагы көптөгөн студенткалык багы клубтар болот. Бул жерде, например, балдар мен кино тартуу боюнча, медиа же компьютер же булнай десе, ошо университет мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошо клубдун аркылуу сиздер окуган нерсеңерди дагы практикага алып келгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Окуу жайга жалаң гана капчыктуулар окуй алат дегенден алыс болуу керек. Кандай жеңилдиктер каралгандыгы тууралуу университетке келип толук таанышып кетсеңиз болот. Мисалы, Кыргызстан боюнча эң жогорку бал алып, алтын сертификат алган абитуриенттер акысыз окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Сиз кайсыл адистиктерге тапшыргыңыз келет? Ал үчүн БАУнун www.outsa.kg сайтына баш багып, келечектеги адистигиңиз тууралуу толук маалымат алсаңыз болот. Дүйнө өзгөрүүдө, келечек сиздин колдо. Борбор Азиядагы Америка университети ийгилик сизди күтөт.